Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Bir aydan beri Kırgız ekologları Bişkek şaharındагы экологиялык абал тууралуу тынчсыздануусун билдирүүдө, анткени каланын үстүн кара түтүн каптаган. Экологиялык абал мындан bir ay мурда ноябрдын башында жалпы температура төмөндөп, жылуулук берүү мезгили башталгандан тартып бузулган. Экологдор гана эмес, карапайым калк арасында дагы көптөгөн суроо жаралууда. Айылына чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттиги болсо, ал суроолорго жакшылыктуу жооп бере албайт, анткени булганыч деңгээли боюнча так маалыматы жок. Bir жылдан бери агенттик булганычты ченей турган мониторинг станцияларын сатып алуу боюнча тендер өткөрө албай келет. Сырттан келген маалыматты деле пайдаланса болот, бирок андан деле абал оңолбойт. Анысы жок деле жашаса болот, анткени элдик мониторинг кызматтары бар. Алардын маалыматын онлайн түрүндө да алса болот. Алар Кыргызстандын сыртында болгону менен Кыргызстан тууралуу маалымат чыгарат. Анча-мынча жакшы телефону бар адамдары билет. Кыргызстандын метео станциясынын маалыматын күтпөстөн эле ошолордун тиркемелерин жүктөп алып, Бишкектеги температураны көрүп турса болот. Андан тышкары Мувгрин сыяктуу бейөкмөт уюмдар Бишкектин ар башка аймактарында өз аспаптарын орнотуп, аба канчалык булганганын ченей баштады. Бишкектеги америкалык элчилик дагы өз имараттын үстүнө ошондой аспап орнотуп, өз алдынча ченеп жатат жана ал маалыматты дагы онлайн түрүндө көрсө болот. Маалымат болсо жакшы эмес. Булганыч деңгээли нормадан бир нече эсе, кээде 10 эседен да көп жогору. Негизинен аба автомашинелерден чыккан калдык газдар менен булганат. Кышында болсо бактарак же башка өсүмдүктөр жалбырагынан айрылгандыктан аба табигый түрдө тазаланбай калат. Андан тышкары автомашинелердин булгоосуна Бишкек жылуулук борбору менен жеке менчик турак үйлөрдө жагыла баштаган мештерден чыккан түтүн менен кошо чыккан калдык газдар кошулат. Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха является предприятие. Ауаны булгаган негизги булганыч нерселер энергетика ишканалары. Алардын ичинде ТЭЦ жана башка жылуулук станциялардан, башка ишканалардан чыккан калдык газдар. Алар негизинен көмүр, мазут жана башка ушу сыяктуу отунду колдонот. Андан тышкары булганыч газдардан 60-70% автоунаалардан чыгат. Кышында болсо аларга жеке менчик үйлөрдө жагыла баштаган мештерден чыккан булганыч газдар кошулат. Выбросы загрязняющих веществ в результате отопления частного жилого сектора. Көмүр өзү таза эмес отун. Андан абдан көп калдык чыгат. Бирок мындай ансыз деле жакшы эмес абалды ар башка буу казандар же жеке менчик сектордогу мештерге алардын ээлери жалгыз эле көмүрдү эмес, ар башка өндүрүш калдыктарын, эски резина дөңгөлөктөрдү же пластикти да жаккандыктан булганыч газдар ого бетер көп чыга баштайт. Көзөмөл органдары болсо ага каршы дээрлик эч нерсе кыла албайт. Алар качан тендер өтөт деп күтүп, ошону шылтоо кылып отурат. Чындыгында болсо, коррупциянын айынан эч кандай деле көзөмөл жок. Машинелерден чыккан калдык газдар канчалык булганча экенин да алар жакшылыктуу ченей албайт. Үстүккө босток сырттан келген машинелерге салынган бажы төлөмдөрү да азайтылгандыктан эски машинелер көбүрөөк келе баштаган. Алар болсо абаны көбүрөөк булгайт. Мындай абалды электр энергиясы менен жүргөн автомашинелерди көбүрөөк алып келип, аларга салынган салыктын азайтылганы абалды көп деле оңдой албайт. Бийлик мамлекеттик уюмдардын автопаркын жаңы электр кылабыз дегени жакшы, бирок ушул эле чара канчалык жалпы абалды оңдой алат. Электр машинелерине эч ким каршы эмес, бирок эл мештерин пластик менен жылытып жатканда ал жомоктой көрүнөт. Күн же шамал энергиясын темеле коелу алар Кыргызстан үчүн өтө кымбат экен, бирок эгемендиктин 28 жылында Кыргызстан бир дагы орчундуу ГЭС кура алган жок. Чындыгында болсо, ГЭСте өндүрүлгөн электр кубаты өтө таза энергия. Анын ордуна биз мектептердин жана башка ишканалардын буу казандарынын мештерин көмүргө өткөрүп салдык. Анан электр машинелерин алып келебиз дейбиз. Экологияны чындап оңдогонун ордуна биз санабыз менен байыйбыз. Ошондо саламатта калыңыздар.